ички каттамдарда колдонобуз. Бул жакты международный кылабыз. Сандык бул биздин проект аэробекетибиз ушундай дизайнда болот. Бул жерде 2 этаж болот. Подвал. Общий 25 метр. Жалалаттыкында силер өзүңүз жасап атабызбы? Проект биз жасап атабыз. Аны строительствону кандай Тургунбек жасап. Жок, спросебиз. Проектин өзүңүз. Проектин өзүбүз жасап атабыз. Минтранс жасап атабыз. Келет бекен? Келет. Жасаса болот бекен? Сандык бул биздин учуп кону тилкебиз, могу действующий азыркы серия менен. Жашыл бул жерлерди биз алып атабыз. Ошондо общий где-то 61 гектар жер алып атабыз. Могул жерде могул жаңы стоянкаларды коюлат. Ошондо 24 стоянка болот. Бул жерде мунун самолеттор учуп келип, бейиктен разворот болуп, кайра бул жерге келгенче убакыт кетчү. Азыр болсо могуну биз эмки жылы азыр долбоор жасап атабыз, эмки жылы могу жашыл менен турганда жерлерди жасайбыз дагы. Ошондо самолет конор менен эле бияктан чыгып кетип берет. Бияктан эки самолет бош болуп калат. Жерлерди бердиңизби? Равнозначно азыртек. Жок, бардыгына равнозначно жерлерди бердик, равнозначно деп турат. Эч бир маселе болбойт. Мүмкүндө ошол жыйындарда жакшы жеткилик болуп түшүндүрдүк бар. Стратегический объект расширениясына керек. Эми баягы абдан жакшы кабыл алдык, көчүрүп алдык. Бүгүндө маселе жок. 36 гектар жерди трансформация болду, 20 гектар процесс. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Ордолу Ош облусунун ардактуу тургундары, кымбаттуу авиация тармагынын өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коому уюштуруу башкаруу түзүмүн жакшыртуу менен өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү десек болот. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү, жерлердеги аэропорттордун инфратүзүмдөрү жаңыланып, маршруттук каттамдар көбөйтүлүп жатат. Ошол эле учурда авиация тармагынын ишмердүүлүгүнүн бардык багыттары жигердүү өнүгүүгө бет алды. Биз Кыргызстандын авиация тармагынын кайра жаралышына күбө болуп жатабыз десек жаңылышпайбыз. Буга чейин Каракол эл аралык аэропорту жана Талас аэропорттору ишке киргизилген. Жалал-Абад, Караван, Казарман, Баткен аэропортторунда учуп конуу тилкелери капиталдык ремонттон өткөн. Тамчы эл аралык аэропорту менен Нарын аэропортунун оңдоп түзөө иштери бүгүн кызуу жүрүп жатат. Жакын арада Жалал-Абадка жаңы заманбап эл аралык аэропорттун курулушу башталат. Мамлекеттин учак паркына 2 бомбардир Dash 8-400 аба кемеси сатылып алынган эле, эми быйылкы жылы дагы 2 жаңы учактар менен толукталганы турат. Мына ушундай жакшы саамалыктарды улай, бүгүн биз бул жерге Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекет комплексинин курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салганы турабыз. Бул окуя жеке эле түштүк аймак үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды жакшы иштин башталышы менен куттуктаймын. Ардактуу агайын туугандар, бул окуя бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге деп баса белгилеп жатабыз. Эмне үчүн дегенде анткени Ош эл аралык аэропорту Кыргызстандагы жүргүнчүлөрдүн агымы боюнча 2-чи орунда турган ири аэропорт. Ал жалпы Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Тагыраак айтканда, бул аэропорт Кыргызстандын түштүк аймагынын тургундарын гана эмес, Борбор Азия, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланыштарды камсыз кылат. Бүгүнкү күндө аэропорт Airbus A320, Boeing 737 жана алардын аналогдору болгон заманбап учактарды кабыл ала алат. Демек, аэропортубуз эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат. Эми колдонуп келген аэропортубузду модернизациялоонун зарылдыгын баса белгилей кетейин. 1974 жылы курулган аэропортубуз мезгил өтүп, заман алмашып, жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйүп, жүктөрдүн жана рейстердин санынын өсүшү менен аба каттамын колдонуучу кардарларды толук кандуу тейлей албай калды десек болот. Мисалга алсак, 2021-2024 жылдар ичинде аэропортто тейленген ички жана тышкы аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн агымынын туруктуу өсүү динамикасы дээрлик 47%га өскөн.
Башкача айтканда, жүргүнчүлөрдүн саны жалпылап айтканда 4 миллиондон 6 миллионго чейин чыгып кетти. Жаңы аэробекет комплекси буюрса аэропорттон саатына 900 жүргүнчүнүн учуп конуусун тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бүгүнкү күндө мына ушундай болуп, аба ырайы бузулуп, туман каптаса, Бишкектен да, Оштон да, Ош аэропортубуздан дагы учактар уча албай калып жатканын жакшы билесиздер. Кудай буюрса, быйылдан баштап Бишкекте дагы, Ошто дагы учуп конуу тилкелеринде оңдоо иштери жүрөт. 27-жылдан баштап туман деген көйгөй болбойт. Учуп конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткизебиз. Кандай гана аба ырайы болбосун, учактар уча берет, коно берет. Албетте, жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүнүн сапаты менен ыңгайлуулугу дагы жакшырат. Өзүңүздөр байкагандай, бул аракет өлкөбүздүн аба транспортунун инфратүзүмүн өркүндөтүүдөгү маанилүү кадам. Көздөгөн максатыбыздын ишке ашуусу менен Кыргызстандын авиациялык түйүнүнүн позициясы бекемделет. Урматтуу мекендештер, жаңы аэробекет комплексинин долбоору курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин шаар куруу жана архитектура департаменти тарабынан иштелип чыкты. Ошо менен бирге курулуштун башкы подрядчысы катары Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы иш алып барат. Долбоорду каржылоо Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Бул биздин авиация тармагыбыздын ийгиликтүү ишин тастыктап турат десек болот. Эми бул жаңы аэробекет комплексинин курулушун чоң пландарыбыздын башталышы гана деп туралы, биз аэропорттун маршруттук тармагын кеңейтүүнү, жаңы авиакомпанияларды тартууну жана жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү мерчиндеп жатабыз. Ошону менен бирге буюрса Ош аэропорттун транспорттук түйүн гана эмес, туризм жана бизнести өнүктүрүүгө өбөлгө болуучу экономикалык маанилүү борборго айландырабыз. Иш-чаранын урматтуу катышуучулары, мындай маанилүү долбоорго салым кошууга катышкандардын баарына ыраазычылык билдирип кетемин. Кыргызстандын дүйнө менен байланышы арттыруу үчүн жол салып жаткан бүгүнкү саамалык өнүгүүгө умтулуубуздун символу болсун. Ынтымагыбыз артып, биргелешип өлкөбүздүн жаркын келечегин кура берели.